Саламатсыздар, 11 класстын окуучулары. Силердин ардайымкыдай экинчи күнкү жалпы республикалык тестилөөгө сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбызда силерге да тааныш болуп өткөн темалардан бири комбинаторика темасын карап өтөбүз. Биз бул комбинаторика темасын 10 класста эстеп турган болсоңуздар, counting principles темасы менен кошо өткөнбүз. Бул жакта бул комбинаторика темасында сиздер менен кошо иштеп жатканда бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүмүн комбинаторика, анан экинчи бөлүмүн ыктымалдуулук же болбосо probability темасы менен улантып өтөбүз. Биз бүгүн бул комбинаторика сабагын башташтан мурда сиздер менен эскерип кетишибиз керек болгон G1 комбинаторикадагы терминологиялар бар. Ушул терминологияларды сиздер менен кайрадан эскерип кетишибиз керек. Комбинаторикада бир терминологиянын бири факториал бар. Biz bu faktörial terminolojisini angliz tilinde de görüyoruz. Angliz tilinde de factorial deb ötken terminologiya bir de. Angliz tilindeki terminologiyanın da bir deyli. Bizge belirgen napımı faktorial boyunca belirgen nersi n faktorial degen bir san belirgen bolsa, biz bu n faktorialdi n göbötülgen, n-1 göbötülgen n-2 dep uşuntip bir-birine göbötüp keteriz. Bu kayır geçen akırı bir geçen barıp toktayt bul jakta. Bir san, birinci san, andan buradaki sandan bir göp bolot. Например, бул жакта n болсо, n-1ге караганда bir göp. n-1ден кийин n-2 келет. n-2ден кийин n-3 келет. Bir мурдакы санга караганда bir кемирээк болуп келет. Бул кайерге аягы акыр барып, бирге чейин токтойт. Жана биз булардын көбөйтүндүсүн факториал, же болбосо n факториал деп айтып өтөбүз. Андан сырткары кайрадан эскерип өтүп кетишибиз керек болгон нерсе, биз англис тилинде permutation деп өткөнбүз. Ал эми кыргыз тилинде математикада бул бизде жайгаштыруу деген термин менен айтылып өтүлгөн. Жайгаштыруу. Биз муну жайгаштыруу терминин англис тилинде permutation деп өткөнбүз. Өтө турган болсоңуздар. Permutation. Бул жакта өзүңөр көргөндөй permutation'ды карап өтө турган болсок, же болбосо жайгаштырууну бул жакта n жана r берилген. Анда бизге берилген бул жайгаштыруу формуласын n факториал бөлүнгөн n-r факториал деп жазып алышыбыз мүмкүн. Бул жайгаштыруу формуласын. Албетте биз мындан сырткары жайгаштыруунун көп көрсөткүчтөрү бар. Кээде биз бул жайгаштырууну бизге берилген бул жайгаштырууну бул түрдө да көрсөтүп өтүп кетишибиз мүмкүн. Бул жакта n жогоруда, ал эми r болсо асты жакта. Кээде ушул түрдө да берилип калышы мүмкүн. Мында аралаштырып алышыңыздар керек. Же болбосо мында силерге кошумча информацияларды берип өтүп кетели. Андан сырткары бул жакта биз англис тилинде математика сабагында combination деп көргөн темабыз бар. Ал биз муну кыргыз тилинде топтоштуруу деп айтып өтүп кетебиз. Ал эми бул англис тилинде combination деп берилет. Андан сырткары биз combination'ды кичине мурда бул түрдө көрсөткөндөй башка бир көрсөтүштүү болду. Топтоштуруунун бул жакта n жогоруда, асты жакта бул түрдө да көрсөтүп өтүп кетишибиз мүмкүн. Бул жакта өзүңөр көргөндөй combination'ды же болбосо топтоштурууну карап өтө турган болсок, бул жакта n факториал бөлүнгөн r факториал көбөйтүлгөн n-r факториал. Бул жакта жайгаштыруу менен топтоштуруунун арасында бир гана айырма. Топтоштурууду асты жакты же болбосо бөлүм жакты r факториал менен да көбөйтүп алабыз. Бул жакта экөөнүн арасындагы айырма ушул жактан келип чыгат. Бул жакта каалагандар болсо, кичине бул берилген информацияга жаза салсаңыздар дептериңиздерге, андан кийин суроолорду чыгарып, сабагыбызды улантсак. Кайрадан кайталап өтүп кетейин. Бүгүн сабагыбыздын биринчи бөлүмүндө комбинаторика боюнча кээ бир темаларды же суроолорду карап өтөбүз. Сабагыбыздын экинчи бөлүгүндө ыктымалдуулук боюнча темаларды көрүп өтөбүз. Андан сырткары силерге бул жакта силер жазып жатканда эскертип өтүп кете турган нерсем,
Азыр maglumat.ahnet.kg сайтында онлайн ОРТ денемеси же болбосо жалпы республика тестилөөнүн пробный болуп жатат. Анда кирип жазсаңыздар болот. Албетте бул жакта кыргыз тили, аналогия, кыргыз тили грамматика, математика, орус тили аналогия жана орус тили грамматика боюнча тест түрлөрү бар. Бул тест түрлөрү боюнча толук информацияны мектебиңердеги завучтардан алып калсаңыздар болот. Андан сырткары кийинки жумаларда ар 4-күн, четверг күндөрү, бүгүнкү 2-нчи күндөн сырткары ар четверг күндөрү силер менен ОРТ денемелерин да жазып өтөбүз. Билишим боюнча силерде андан кийин ар 4-күнү бирден ОРТ денемесин текшерип сулоорун чыгарганга аракет кылабыз. 6 денеме жөнөтүлгөн силерге. Ошол денемелерди бирден чыгарууга аракет кылабыз силерге жардамчы болушу үчүн. Бул нерсе боюнча да толук информацияны завучуңар аркылуу завучуңардан алсаңыздар болот. Төмөдө берилген силерге түшүндүрүп өтүлгөн нерселерди жазылган болсоңуздар, андан мындан кийинки слайдка өтөйлү, суроолорубузду чыгарып баштайлы. Биринчи сурообуз. Эгерде n+1 факториал бөлүнгөн n-1 факториал көбөйтүлгөн n-2 факториал бөлүнгөн n факториал барабар 5тен 7 болсо, анда энди тапкыла дейт. Албетте, жоопторуңузду чат аркылуу калтырсаңыздар болот. Бул суроону кичине мурдакы слайдка байланыштуу карап өтө турган болсок, факториал менен чыгарсаңыздар болот. Албетте бул жакта алым менен бөлүмдөгү факториалды бири-бири менен кыскартып, жөнөкөйлөтүп, бизге берилген n-ди тапсаңыздар болот. Же болбосо бизден суралган n-ди тапсаңыздар болот. Албетте жообу болгон лицейлер жоопторун чат аркылуу жазып калтырса болот. Жообу болгондор барбы? Азырынча сабагыбызда Кадамжай лицейи, Ош Сема лицейи жана Ош кыздар лицейи, Севат лицейи катышып жатат. Ушул лицейден жообу болгондор болсо, албетте жоопторуңуздарды жазып калтырышыңыздар мүмкүн. Кадамжай 6 деп жооп бериптир. Жакшы, башка жообу болгон лицейлерибиз барбы? Азырынча башка эч кимдин жообу жок окшойт. Анда эмесе биз бул суроону чыгарганга аракет кылып көрөлү. Биринчи, бизге берилген n+1 факториалды кантип жазып алсам болот? Биринчи бөлүктөгү. Мен n+1 факториалды n+1 көбөйтүлгөн n-1 факториал деп жазып алсам болот. Албетте, бөлүнгөн, ал эми аз жакта эмне бар? n-1 факториал бар. Эмнеге жогоруна n-1 факториалда токтоп калды деген суроо болушу мүмкүн. Себеби биз бул жакта суроолорду жөнөкөйлөтүп гана улантышыбыз мүмкүн. Бул жакта алым менен бөлүмдү жөнөкөйлөтүш үчүн өзүңөр көргөндөй эле бөлүмдө n-1 факториал бар. Ушул себептен жогорусунда же болбосо алымды да n-1 факториалга чейин алып келдим. Андан сырткары n-1ден да улантышым мүмкүн эле. Улантпашымдын себеби бул жакта бөлүм менен бири-бирин кыскартып жөнөкөйлөтүшү. Андан кийин экинчи бөлүктү карай турган болсок, экинчи бөлүктө алымда n-2 факториал бар.
Al endi bölümdü qaray turgan bolsоңуздар, bölümde n faktorial var. Men n faktorialды n көбөйтүлгөн, n-1 көбөйтүлгөн, n-2 faktorial деп токтотуп койдум. Себеби бул жакта n-2 faktorial менен алымды карай турган болсок, алымда да n-2 faktorial бар. n-2 faktorial менен n-2 faktorial бири-бирин кыскартачы болсо жөнөкөйлөтөт. Ошол себептен мен бөлүмдөгү n faktorialды n-2 faktorialга келип ушул жакта токтотуп койдум. Барабар 5-тен 7. Албетте бул жакта биринчи жактан n-1 faktorial менен n-1 faktorial бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Ал эми экинчи жактан да карай турган болсок, n-2 faktorial менен n-2 faktorial жөнөкөйлөтөт. Андан сырткары бул жактагы n faktorial менен n faktorial да бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Жөнөкөйлөткөндө бизде колубузда калгандарды кайрадан жазып турган болсок, n+1 бөлүнгөн n-1 барабар 7-ден 5. Түздөн түз эле муну жөнөкөй эле тестсе өзүңөр көргөндөй бизге A, B, V, G деген варианттар берилет. Албетте көп убакыт кетирбеш үчүн бул жакта бул пропорциялар үчүн бизде A, B, V, G берилген сандарды жөн гана ордуна коюп көрүп түздөн түз чыгарыш мүмкүн. Мисалы үчүн A'да 3 берилген болсо, 4, 5, 6 берилген болсун. Өзүңөр карай турган болсоңуздар, биринчи А вариантты коюп көрүп турган болсо 3 + 1 4. Тушун карай турган болсок 7. Значит бизде 3 болушу мүмкүн эмес. 4 карай турган 4 + 1 5, а бул жакта 7 турат, алда болбойт. Анда буларды салыштырганыңызда, анда акыркысы Г вариантында 6 + 1 7, 6 - 1 5. Анда бул сурооңуз үчүн туура вариант түздөн түз Г деп белгилеп коюшуңуз мүмкүн. Андан сырткары бул суроону кичине кайрадан эскертип өткөндөй, пропорция менен бири-бирин көбөйтүү менен чыгарып келсек деле болот. Бирок бул жакта тестте бизде көп убакыт алган үчүн түздөн түз бул жакка келгенден кийин калган варианттар менен уланткан биз үчүн оңоюраак болот деп ойлойм. Анда бул сурообуздун жообу 6. Бул суроого туура жооп берген кадамжалиси аларды куттуктап өтөбүз. Жана силерге бир аз да убакыт берейин бул суроонун жообун жазып алыш үчүн. Андан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Бул суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда мындан кийинки слайдтагы суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки суроо өзүңөр көргөндөй, англис тилинде combination, ал эми кыргыз тилинде топтоштуруу деп берилген тема боюнча. Бул темада да, бул суроодо да биздин суралган нерсе n. Нди табышыбыз керек. Жоопторуңузду билип жатам. Жооптор болгондор албетте чат аркылуу жоопторуңузду жазып калтырсаңыздар болот. Ош кыздар лицейи биринчи болуп жооп берди. 9 деп артынан кичине убакыт өтпөй эле Кадамжа лицейи да 9 деп жооп берди. Жакшы, башка жооп болгон лицейлерибиз барбы? Бир аз да күтүп турайлы. Балким башка лицейлерибиз да бул суроону чыгарганга турар. Башка жооп берген лицейлер жок. Анда эмесе бул суроону силер менен бирге чыгарганга аракет кылайлы. Биринчи, бизде бул жакта топтоштуруунун формуласын кайрадан эскерип өткөрө турган болсок, бул жакта бизге n жана 2 берилген. Анда мен бизге берилген теңдемени жазып алайын. n факториал ал эми бөлүмдө болсо 2 факториал көбөйтүлгөн n-2 факториал болот. Эмнеге 2 факториал бул ал эми андан кийин бул экөөнүн бири-биринин айырмасын факториалы n-2 факториал плюс 20 барабар 8 факториал бөлүнгөн 3 факториал
көбөйтүлгөн 8 minus 3 faktorialdi men түздөн түз 5 faktorial деп жазып алдым. Андан кийин бул суроону чыгарганга улантайлы. Жогоруда өзгөргөндө n faktorial бар, ал эми бөлүмдө болсо n minus 2 faktorial бар. Анда мен n faktorialды жөнөкөйлөтө алайын. n faktorial мен n көбөйтүлгөн n minus 1 көбөйтүлгөн n minus 2 faktorial деп жазып алсам болот. Ал эми бөлүмдө болсо 2 faktorial n көбөйтүлгөн n minus 2 faktorial деп жазып алдым. Плюс 20 барабар 8 faktorialды мен 8 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 6 көбөйтүлгөн 5 faktorial деп жазып алсам болот. Ал эми мен 3 faktorial болсо 3 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 5 faktorial деп жазып алдым. Бул жакта өзгөргөндө 5 faktorial жана 5 faktorial бири-бирин кыскартат. Андан сыртка 3 көбөйтүлгөн 2 бул 6, бул жакта 6 менен да бири-бирин кыскартат. Андан сырткары теңдеменин сол жагына карай турган болсок, бул жакта n minus 2 faktorial менен n minus 2 faktorial бири-бирин да кыскартат. Анда сурообузду уланта турган болсок, бул жакта n көбөйтүлгөн n minus 1 n көбөйтүлгөн n minus 1 бөлүнгөн 2 faktorialды 2 көбөйтүлгөн 1 анда 2 деп жазылсам болот. Плюс 20 бар. Барабар мен 20 жазбадым. Бул жакта 8 көбөйтүлгөн 7 56. Бул жактан 20 да тиги жакка теңдеменин оң жагына алып турган болсо минус 20 болот. 56 минус 20 36 болуп калат. Андан кийин бул суроону кайрадан уланта турган болсок, өзгөргөндө n көбөйтүлгөн n minus 1 n көбөйтүлгөн n minus 1 барабар 32 көбөйтүлгөн 36 көбөйтүлгөн 2 барабар 72 болот. Өзгөргөндө кайсы удалаш сан бири-бири менен көбөйтүлгөндө 72-ни берет. Өзгөргөндө бул жакта бирөө 9 болуш керек, экинчиси 8 болуш керек. 9 көбөйтүлгөн 8 бизге 72-ни берет. Анда өзгөргөндө түздөн түз n-ди мен 9 экендигин көрсөтүп өтүшү мүмкүн. Өзгөргөндө бул жакта бизден n-ди сураганына караганда варианттар аркылуу бул жакта n-дин ордуна сандарды коюп көрүп чыгарышыбыз мүмкүн. Если бизге эгерде варианттар берилбесе, кандай чыгарат элек? Албетте муну квадраттык теңдемелер аркылуу чыгарат элек. Алда бизде экзаменде же болбосо тесттелерде көбүрөөк убакталган үчүн бизге минус болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен бизде варианттар аркылуу түздөн түз жоопту тапкан оңоюраак деп ойлойм. Бул сурообуздун жообу да 9 өзгөргөндөй. Бул суроого туура жооп берген Ош кыздар лицей жана Кадамжан лицейин өтүн жакшы сабактарга активдүү катышып жатышат. Башка лицейлер да ушул сыяктуу, ушул эки лицей сыяктуу сабактарга активдүү катышын күтүп калам. Бул суроонун жообун жазып алсаңыздар, андан кийинки суроого өтсөк. Жазылган болсоңуздар, мындан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. 2, 4, 6, 8 сандары бир же эки жолдан колдонуп, канча эки орундуу сан түзсө болот дейт. Кадамжай лицей 16 деп жооп берди, жакшы. Башка жооп болгон лицейлер. Ош кыздар лицейи да 16 деп жооп берди. Жакшы, азырынча ушул эки лицейибиз активдүү катышып жатышат. Анда биз бул суроону бирге чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Биринчи, бизден эки орундуу сан бар. Жана бул эки орундуу санды сан түзсөк, анда бул жака биринчи бул сандардын ордуна келиши мүмкүн болгон. Бул жакта 4 сан кое алышыбыз мүмкүн. Ал эми кийинкисине да 4 сан кое алышыбыз мүмкүн. Бул жакта бир же эки жолдан колдонуп дегенде, өзүңөр көргөндөй, бир санды эки жолдан көп колдоно албайбыз. Эмнеге? Себеби бизде эки орундуу гана сан суралган. Ошол себептен биз
bir sandan birinci orunga 4'tü, al эми экинчи orunga da 4'tö келет. Анда 4 көбөйтүлгөн 4, бул жакта түздөн түз 16 деген жоопту жазып калтырышыбыз мүмкүн. Албетте бул сурооңуз үчүн туура жооп тапкан Кадамжан жана Ош кызы сени кайрадан куттуктап өтөм. Албетте бул комбинаторика сабактарында бираз да логика менен байланыштуу суроолор. Силер үчүн да тааныш суроолор деп ойлойм. Себеби булар өткөн жылкы силердин сабак темаңыздардан келген, көргөн темаңыздар. Кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Каракол шаарындагы бардык үй телефондору 4 жана 5 менен башталган 5 орундуу сан. Улан сандарды бир жолдан гана колдонуп, канча ар кандай телефондук номер тере алат дейт. Жана бул жакта бул суроонун жоопторунун варианттары да берилген. Албетте жообу болгондор болсо, жоопторуңуздарды жазсаңыздар. Жооп болгон лицелерибиз барбы? 6048 деп Кадамжан лицей жооп бериптир. Жакшы. Азырынча макулдан эмесе бул суроону силер менен бирге чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Албетте бизде бул жактан 5 орундуу сан табышыбыз керек. Биринчи, булардын Каракол шаарындагы үй телефондору 4 жана 5 менен гана башталат экен. Анда бизге биринчи digitке же болсо биринчи орунга 2 гана сан келиши мүмкүн, 4 же 5 келиши мүмкүн. 2-ни жазып алдым. Андан сырткары калгандаргачы бул жака канча сан келиши мүмкүн? Бул жака өзүңөр көргөндөй 4, 5, андан сырткары 0 да келиши мүмкүн. Буларда бардыгын эсептеп чыга турган болсок. Бирок бул жакта суроону жакшылап окуп турган болсок, бир жолдан гана колдонулат деп атат. Албетте бул жакта 4 же 5 колдонулганда, ар биринде 4 же 5 колдонулду. Анда 4 же 5тен сырткары канча сан калат? Бул жакта 9 сан калат. 4 же 5 колдонулганда, албетте булардын бирөө колдонууна караганда, андан кийин 1 сан калат. Андан кийинкиси 8, 7, 6 сан калат. Албетте биз буларды бири-бири менен көбөйтүп чыгышыбыз керек. Бул сандарды бири-бири менен көбөйткөнүбүздө биринчи силер айткандай 6048 деген жооп келип чыгат. Албетте 2-9 көбөйтсөк 18, 64. Бул жакта биринчи 3 дижит 64, ал эми 7-ни 6-га көбөйтүп турсак 42. Дейт. Мен биринчи 3-өн көбөйтүп алдым 64, ал эми кийинки экөөнү да көбөйтүп алдым. Өзүңөр көргөндөй, бул сандар биринчи гана көбөйтүп баштаганыбызда 2-ни 4 көбөйтсөк 8. Анда биздин жообубуз акыркы оруну 8 менен аяктайт экен. Бул сандарды бардыгын бири-бири менен көбөйтпөй эле түздөн түз жоопту таап алсаңыздар болот. Себеби бул жакта 1080 акыркы сан 0, анда бул биздин жооп эмес. 9000 0, бул да биздин жооп эмес. 8860 бул да биздин жооп эмес. 7040 бул да биздин жооп эмес. Ал эми 6048 өзүңөр көргөндөй биздин акыркы сан бул жакта көбөйтүндү да акыркы сан 8 болуш керек. Анда D вариантын карай турган болсоңуздар, акыркы санда 6048. Анда биздин туура жооп D варианты болуп калат. Бул сурообузга туура жооп берген лицей Кадамжан лицей, аларда туура жооптор үчүн куттуктап өтөбүз. Бул жакта силерге көбүнчө бул жактагы суроодун чыгарыш методунан көбүрөөк силерге чыгарып жатканда көбүрөөк убакыт кантип үнөмдөп калса болот. Биз анда кошо үйрөткөнгө аракет кылабыз. Бул суроонун да жообун жазып алган болсоңуздар, андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Ушул сыяктуу эле суроо, бир мурдагы суроого окшош эле. Ош шаарындагы бардык үй телефондору 2 жана 3 менен башталган 5 орундуу сан. Эгерде Самиранын телефонундагы 7 жана 9 кнопкалары бузулуп калган болсо, анда ал жалпысынан канча телефондук номерди тере алат деген суроо. Албетте бул бир мурдагы суроого окшош эле суроо болуп эсептелет.
Bu soruğa cevap tapkan litseyleriz var mı? Albatta javoblarыңызды чат аркылуу жазсаңыздар болот. Ош кыздар лицейи көрүнбөй жатат дейт. Билбейм кыздар, бул жакта бизден суроолор жакшы эле көрүнүп жатат. Жашы азырынча жооп берген лицейлерибиз жок. Анда мен да бул суроону силер менен бирге чыгарып көрүүгө аракет кылайын. Биринчи бул сурообузда 5 орунду сан табышыбыз керек. Жазып алайын. 1, 2, 3, 4, 5 орунду сан табышыбыз керек. Жана бул 5 орундан биринчи сандары 2 жана 3 гана боло алат. Себеби Ош шаарындагы телефон 2 жана 3 менен башталат. Эгерде Самиранын телефонундагы 7 жана 9 кнопкалары бузулуп калган болсо, иштесе, анда ал жалпысынан канча телефондук номерди тере алат дейт. Биринчи сандардын ордуна 2 келе алат. 2 сан себеби 2 жана 3 болгондуктан бул жака 2 сан гана жаза алышыбыз мүмкүн. Андан кийин 7 жана 9 кнопкалары иштебейт экен. 7 жана 9 кнопкалары иштебесе, анда андан канча сан жазышыбыз мүмкүн? Биз бул жака 8 сан жазышыбыз мүмкүн. Андан кийинкиси 8 сан. Андан кийинки санда албетте 8 сан болот. Баардыгы 8 сан. Бул жакта кээ бирлер ушул катан кылышы мүмкүн. Бул жака 9, 7, 6, 5 деген ирет менен жазып алыштары мүмкүн. Бул ал ката. Себеби бул жакта сандар кайталанбайт деген информация берилген эмес. Анда өзүңөр көргөндөй кичине мурда адам жалитсе жазып атты, коюлган 8 коюлган деген түрдө жооптор болушу мүмкүн. Өзүңөр көргөндөй анда бул жактан 128 көбөйтүлгөн 64 деген. Мен биринчи бул үчөөнү көбөйтүп алдым, андан кийин бул экөөнү көбөйтүп алдым. Анда өзүңөр көргөндөй бул эки сан бири менен көбөйткөндө 4 8 көбөйтсөк 32. Акыркы сан же болбосо акыркы орундагы сан 2 болушу керек. Эми мен варианттарга карап турган болсо А варианты боло албайт. Себеби акыркы орунда 4 турат. Б вариантында 8 акыркы орунда, бул да боло албайт. В варианты 6 болбойт. Ал эми Г жана Д варианттарын салыштырып турган болсом, булардын арасында Г варианты туура жооп болуп чыгат. Эмнеге? Себеби акыркы санды карап турган болсок 2. Бул жакта тестилөөдө силерде көбүнчө үнөмдөп карап өтүшүңөр керек болгон нерсе, бул сандарды бардын бирден көбөйтүп чыкпайлы. Акыркы сандарды бири-бирине көбөйтүп көрүңөрдө түздөн түз бизде акыркы болуш керек болгон санды берет. Акыркы саныбыз албетте 2 болгон үчүн бул жакта варианттардан да акыркы орундагы сан 2 болуш керек. Ошентип бул суроонун жообунда оңой жол менен таап алышыбыз мүмкүн. Албетте бул суроонун жообу Г варианты. Өзүңөр көргөндөй, суроолордун чыгарылышы да, же болбосо жазуулары да аз. Бирок бул жакта бир аз гана логика керектүү болот. Бул суроонун да жообун жаза алган болсоңуздар, анда мындан кийинки суроо менен сабагыбызга улантайлы. 1, 2, 5, 8, 9 сандарын бир жолдан гана колдонуп, канча 3 орунду жуп сан түзсө болот дейт. Жооп болгон нерселерибиз албетте чат аркылуу жоопторуңуздарды жазсаңыздар болот.
Bu soruga жооп жазган лицейиз, анан чогуш кыздар 24 деп жооп бериптир. Жакшы. Биринчибиз бул суроону чыгарышында карап көрөлүк. 3 орунду жүп сан жазышыбыз керек. 1, 2 жана 3 орунду. Биринчи бул сан жүп сан болуш керек. Жүп сан болгонуна караганда биз бул сандын аягында 2 жана 8ден башка сандарды колдоно албайбыз. Анда бул сандын акыркы дижити же болбосо акыркы оруну 2 сан келиши мүмкүн. 2 же 8. Албетте биз бул сандарды бирөөнү колдонгондон кийин бул жакта канча сан калат? Биз бул жакта 4 сан калат. Андан мурдакы принципке келе тургумузда ал жакка 3 сан калат. Жана биз буларды бири-бирине 3 көбөйткөн, 4 көбөйткөн 2 кылганыбызда албетте бул суроонун жообу 24 болуп чыгат. Өзүңөр билгендей, бул жакта да түздөн түз логика менен байланыштуу болгон суроолор. Көп деле бизде комбинаторика менен байланыштуу же болбосо бул жакта кошумча информация керектүү дей эмес бул суроолордо. Бул суроону жоон жазган болсоңуздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантсак. Мугалим Айша Бахардан биринчи жана акыркы цифралары жуп, калгандары так болгондой кылып 5 орунду сан жазуусун суранды. Эгер Айша Бахар бир цифраны 2 жолу колдонгусу келбесе, анда ал канча түрдүү сан жаза алат деген суроо берилген. Жооп болгон лицейлериз, жоопторуңузду жазсаңыздар. Кадамжай лицей жакшы 4 көбөйтүлгөн 6 көбөйтүлгөн 5 деп 960 деп жооп бериптир. Жакшы. Ал эмесе биз да силердин жоопторуңуздарды текшерип көрөлү. Биринчи биз 5 орунду сан түзүшүбүз керек. Кандай сандар болуш керек? 5 орунду 1 3 4 5 орунду сан түзүшүбүз керек. Жана бул сан бизден биринчи жана акыркы цифралары жуп болуш керек. Биринчи жана акыркы цифралар жуп боло турган болсо, биз биринчи жерге канча цифра жаза алабыз? Бул жакка 2, 4, 6, 8 гана жаза алабыз. Анда бул жакка 4 гана цифра жазышыбыз мүмкүн. Биринчи цифралары жуп болуш керек. Ал эми акыркы цифрасы да жуп болуш керек. Бирок акыркы цифрасы биринчи цифралардан айырмаланып, бул жакка 0, 2, 4, 6, 8. Бул жакка 5 цифра жазылабыз. Бирок бул жакта 5 цифраны бул жерге 5 деп жаза албайм. Себеби бир цифраны 2 жолу колдонгусу келбейт деп атат. Ошол себептен бул жакта цифралардын бирөөнү колдонгон болсок, бул жакта дагы бир цифра кошулуп, бул жакта анда мен 4 деп жазып алам. Андан кийин калган сандар так болгондой дейт. Анда калган сандар так боло турган болсо, бул жакта карай турган болсоңуздар 1, 3, 5, 7 жана 9 сандары калат. Бул жакка 5, бул жакка 4, ал эми бул жакка 3 деп жазып алышым мүмкүн. Жана биз бул сандарды бири-бири менен көбөйтүп алганыбызда биздин жооп келип чыгабы. Буларды текшерип көрөлү. 4, 5, 20, 20-ны 4-кө көбөйтсөк 80. Биринчи 3 санды көбөйтүп алганда 80 деген жооп келип чыкты. Ал эми кийинки 2 сан болсо 12. Бул сандарда бири-бири менен көбөйткөнүбүздө албетте 2 көбөйтүлгөн 0, 0. Кичине мурда айтып өткөн ыкман менен текшерип көргөнүбүздө бардыгынын аягында 0 болгондуктан бул суроону бир аз да улантабыз. Жана бул суроону улантканыбызда силер айткандай Г варианты биздин туура жооп болуп чыгат. 960 бул сурообуздун туура жообу. Бул суроого туура жооп берген Кадамжай лицейин кайрадан куттуктап өтөбүз. Сабактарда активдүү катышып жаткандыктары үчүн.
Bu suramda çoğun жазылган болсоңуздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болуп калат. Өзүңөр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сандарын бир жолдан гана колдонуп, 300дөн жогору жана 500дөн кичине болгон канча 3 орундуу сан түзсө болот деген суроо. Кадамжа лицеи 60 деп жооп бериптир. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлер барбы? Азырынча бүгүнкү сабагыбызда Кадамжа лицеи активдүү катышып жатышат. Макул, анда эмесе биз бул суроону силер менен бирге чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Биринчи, биз бул жакта 3 орундуу сан түзүшүбүз керек. 1, 2, 3 орундуу болгон. Биринчи сан, бизде бул жакта биринчи дижитке же болбосо биринчи орунга келе турган сан 3дөн жогору, 300дөн жогору жана 500дөн кичүү сан болгонго бул жакка 3 келиши мүмкүн, 4 келиши мүмкүн, 5 келиши мүмкүн. Анда бул жакка 3 сан келе алат. Жана биз бул сандарды бир жолдан гана колдонобуз. Жана өзүңөр андан кийинкисине бир жолдан гана колдонгонуңузга караганда бул жакта 6 сан калат. Андан кийинкисине 5 сан калат. Сандарын бир жолдан колдонуп 300дөн жогору, 500дөн кичине дегенге караганда канча 3 орундуу сан түзсө болот? 18 көбөйтүлгөн 5 дейбиз. 18 көбөйтүлгөн 5. Албетте бул суроо үчүн 90 деген жооп келип чыгат. Бул жакта кадамжа десем биринчи жазгандарында туура, албетте 5 кирбейт. 500дөн кичине дегенге караганда албетте 5 кирбейт. Анда бул жакта силер айткандай 2 туура болот. Жакшы, анда эмесе биздин бул суроо үчүн туура жооп 60, силер айткандай 60 болуп калат. Бүгүнкү темабыз боюнча сабагыбыздын комбинаторика темасын ушул жерде аяктасак деле болот. Бул темабыз менен байланыштуу болгон суроолоруңуздар болсо, албетте чат аркылуу жазып суроо сурап калсаңыздар болот. Бир аз убакыт берели. Албетте сурооңуздар болбосо, анда силер менен биргеликте 10 мүнөттүк тыноо беребиз. Андан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүн улантабыз. Сабагыбыздын экинчи бөлүгүндө ыктымалдуулук теориясы боюнча, же болбосо англис тилинде айтканда probability боюнча сурообузду карап өтөбүз, темаларыбызды карап өтөбүз. Жана ал жакта кээ темаларга карап силер менен ыктымалдуулук жөнүндө кичине информацияга ээ болобуз. Азырынча суроосу болгондор жок окшойт. Макул, анда эмесе сабагыбыздын экинчи бөлүгүн 10 мүнөттүк тыноодон кийин улантабыз.
Саламатсыздарбы? Азыр сабагыбыздын экинчи бөлүмүн баштай турган болсок, кичине мурда сабагыбыздын биринчи бөлүмүндө айткандай, бүгүн сабагыбыздын экинчи бөлүмүндө силерде ыктымалдуулук теориясы боюнча темаларды карап өтөбүз. Биринчи, ыктымалдуулук. Бул жакта биздин карап өтүшүбүз керек болгон нерсе ыктымалдуулук темасында. Биринчи бизге берилген ыктымалдуулук ар дайым 0 менен 1 арасында болушу керек. Бул жакта эң бизге берилген бир окуянын ыктымалдуулугу болсо, бул ар дайым 0 менен 1 арасында болушу керек. Ыктымалдуулук 0 болушу мүмкүн, качан? Мисал үчүн эч качан болушу мүмкүн эмес болгону. Мисал үчүн 1 айда 32 күн бар. Мындай ыктымалдуулук барбы? Жок. Мындай ыктымалдуулук жок болгонуна караганда, анда ал 0 барабар. Же болбосо кээ нерселер бар. 1 барабар 1. 1 барабар 1. Бул канча процент туура? Же болбосо 100% туура. Бул жакта бардыгы туура болгон үчүн мунун ыктымалдуулугу 1 деп берип же болбосо айтып кетишибиз мүмкүн. Мындан сырткары ыктымалдуулук ар дайым 0 менен 1 арасында болуп өтөт. Бул жакта барабар да коюп өтүп кетсек болот. Мүмкүн эмес болгон ыктымалдуулук деп айтылат. Мында эскертип өтүп кетели ыктымалдуулуктор жөнүндө. Мүмкүн эмес ыктымалдуулук. Мүмкүн эмес ыктымалдуулук ар дайым кичине мурда кайталап өтүп кеткендей, бул 0 барабар. Ал эми экинчиси кокустук ыктымалдуулук бар. Кокустук ыктымалдуулук. Кокустук ыктымалдуулук кичине мурда көрсөткөндөй силерге ар дайым бул 0 менен 1 арасында көрсөтүп өтөбүз. Андан сырткары биз ыктымалдуулуктарды дагы шексиз окуянын ыктымалдуулугу бар. Үчүнчүсү шексиз ыктымалдуулук же болбосо шексиз окуянын ыктымалдуулугу бул да ар дайым 1 барабар. Бул жакта өзүңөр көргөндөй ыктымалдуулуктун 3 түрү бар. Мүмкүн эмес ыктымалдуулук 0 барабар, шексиз ыктымалдуулук 1 барабар жана кокустук ыктымалдуулук 0 менен 1 арасында болуп өтөт. Жана биз көбүнчө ыктымалдуулукту ар дайым биз 0 менен 1 арасында көрсөтүп өтөбүз. Жана көбүнчө биз ыктымалдуулук боюнча бөлчөк сандарды колдонобуз. Анда эмесе ыктымалдуулук боюнча суроолорубузду чыгарганга баштайлы. Биринчи сурообуз төмөндөгүдөй. Эгерде оюн кубигин ыргытсак, анда жуп сан түшүүнүн ыктымалдуулугу канча дейт. Албетте силер бул темаларды 10 класста Counting Principles темасынын астында көрүп өткөнсүңөр. Ушул себептен бул темаларды үстүнөн эле өтүп кетип жатабыз. Кадамжай лицейи 2-ден 1 депти. Жакшы. Биринчи, оюн кубиги дегенде, оюн кубигинде бизде 6 жагы бар. Жана ар бир жагында 1ден сандар бар. Биринчи, оюн кубигинин 6 жагында 1ден сандар бар. Ар бир жагында 1, 2, 3, 4, 5 жана 6 деген сандар бар. Бир жагында 1, бир жагында 2 жана бир жагында 3 сыяктуу ушул сыяктуу уланып кете берет. Анда мен биринчи муну атканымда өзүңөр көргөндөй биринчи түшүшү мүмкүн болгон сандар бул жакта өзүңөр көргөндөй 6 сан түшүшү мүмкүн. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген сандар түшүшү мүмкүн. Ушул жактары түшүшү мүмкүн кубиктин. Ал эми мага анда жуп сан түшүш ыктымалдуулугу канча? Бул жакта канча жуп сан бар? 2, 4 жана 6. Ушул 3 сан гана жуп. Анда 6дан 3 деп көрсөтүшүбүз мүмкүн. Албетте жана мен мында жөнөкөйлөткөнүмдө 2ден 1 деген жооп келип чыгат. Кадамжай лицейи айткандай. Бул сурообуздун туура жообу 2ден 1. Албетте Кадамжай лицейин куттуктап өтөбүз. Бул сурообузда жоонда өзүңөр көргөн болсоңуздар, андан кийинки суроо менен сабагыбызга онтайлы. Андан кийинки суроо төмөндөгүдөй. Эгерде монетаны 2 жолу ыргытсак, анда бүркүт жагы менен 2 жолу катар түшүүсүнүн ыктымалдуулугу
qanchaga barobar degan so'rov berilibdir. Qadamjoy 4'ten 1 degan javob berishdir. Yaxshi. Boshqa savolga qatnashib o'tgan O'sh qizlar litseyida bu savolga javob bersa, Chorsa aktiv qatnashuvsin so'rab qolmoqmiz. Jana albatta bu so'rovda chiqarishga harakat qilaylik. Birinchi, bizda moneta bor. O'zingiz bilgandek, monetaning ikki jag'i bor. Bir kuch jag'i, yana tigi jag'i bo'lsa, arashki jag'i bor. Bu ikki jag'ini teng bir-biriga solishtirganimizda bizga bir kuch jag'i bilan ikki yo'l irg'itganimizda ikki yo'l teng qator bilan bir kuch jag'i bilan tushish kerak. Birinchi yo'l irg'itganimizda albatta monetkani bo'lsa monetaning ikki jag'i bo'lganlikdan, ani bir kuch jag'i bir jag'i, aradan bir jag'i tushish kerak. 1 bölüngen 2. Bo'lsa 2'den 1 deb ko'rsatib olishingiz mumkin. Bu birinchi yo'l irg'itganingizda. Al endi ikkinchi yo'lda qayerdan irg'itganingizda, qayerdan o'shunday 2'den 1 degan jazolamiz. Jana birinchi yo'l irg'itganda, ikkinchi yo'l irg'itganda bir-biri bilan ko'yitib olasiz. Ko'yitib olganingizdan da sizlar aytganday, Qadamjoy litsey 4'ten 1 degan javob kelib chiqadi. Bu so'rovning to'g'ri javobi sizlar o'zingizlar bilganday 4'ten 1 degan javob. Albatta bunday moneta bilan bog'lanishli bo'lgan javob bo'lsa, o'yin kubiga bilan bog'lanishli bo'lgan so'rovlarda o'sha siyaqda bo'lishi mumkin. Misol uchun bu so'rovni o'zgartib, agar o'yin kubigini ikki yo'l irg'itsak, anda birinchi irg'itganimizda 3, ikkinchi irg'itganimizda 4 sanın gelish tushishsin ehtimolligi qancha barobar degan so'rovlarda gelip chiqishi mumkin bu tipdagi so'rovlar uchun. Anda keyingi so'rovni savozlantaylik. Agarda monetani jana o'yin kubigini irg'itsak, anda ko'rko'rdin jana 3 sanın tushishsin ehtimolligini topqilar. Bu yerda o'zingiz bilgandek monetaning ikki jag'i bor. Qayerdan qaytarilib ketayin. Bir kuch jana ko'rko'r jag'i. O'sh qiz 12'den 1 deb javob beribdir. Yaxshi. Boshqa javob bo'lgan etsanglar. Qadamjoy litsey javobingizlar bormi? Azınca bir gana O'sh qizlar litseyining javobi bor. Ma'qulonda mesela birinchi bu so'rovni chiqarishga harakat qilaylik. Birinchi agarda monetani jana o'yin kubigini irg'itsak, birinchi monetani irg'itganimizda ko'kor tushishsin ehtimolligini hisoblaylik. Birinchi monetaning ikki yuzi bor. Ko'kor jana bir kuch jag'i, bizga ko'kor jag'i tush kerak. Anda 2'den 1 ehtimollik bor. Alemi o'yin kubigini irg'itganimizda 3 kelishi uchun o'yin kubigini qaraganimizda o'yin kubiginin 6 jag'i bor. Jana A'nın 6 jag'idan 3 soni bo'lgan jag'ning kelish ehtimolligi 6'dan 1. Jana biz bu ikkovini teng bir-biriga qo'yitganimizda 12'den 1 degan javob kelib chiqadi. Albatta, Qadamjoy jana O'sh qizlar litseyining bergan javob siyaqti. Ularda to'g'ri javob bergan meni qutuqlaymiz. Jana undan keyingi so'rovni savozini olamiz. Keyingi so'rovingiz borgan sayin biraz da so'rovlarimizni tempini o'zgartib borsak dele bo'ladi. Biraz da so'rovlarimizning tempini o'g'irlashtirsak dele bo'ladi deb o'ylayman. Korobkada 15 lampochka bor. Ularning ichidan 4 buzuqcha bo'lsa, 4 tanasi buzuq. Birinchi alganda buzuq emas lampochka alari bizning ehtimolligini topqilar deydi. 15'den 11 deb javob beribdir Qadamjoy litsey. Yaxshi.
Başka cevap olan neticelerimiz var mı? Hazırınca Qalanca Litseyinin 15-11 degen bana cevabı var. Kullandım ise bu sorunu çağırıp görelim. Birinci, lampochkalarının içinden 4'ü buzuk. Anda biz birinci alganda buzuk emes kança lampochka boluşu mümkün. Birinci, bizde 15 lampochka bolup turgan bolsa, 15 lampochkanın içinden buzuk emes dep tanday turgan bolsa, kança buzuk emes lampochka var? 11 buzuk emes lampochka var. Buzuk emes lampochkаны alуу ыктымалдуулуганда 15'ten 11. Albatta bu sorunu başka bir türlü de soruşunuz mümkün. Birinci alganda buzuk lampochkalарынын ыктымалдуулугу kança деген суроо болгондо, анда bizde kança 4 buzuk lampochka var. Anda 15'ten 4 деген жооп келип чыгат. Albatta bu buzuk lampochka alışınыздын ыкмалы. Ал эми биздин жообубуз bu soruğun cevabı olsa buzuk emes lampochkalarınızın ıhtımallılığı 15'ten 11'de görsetip ötüşüyoruz mümkün. Albatta bu uzaktan bir dakika daha gömül vurgan bolsanızlar gerek. Buzuk lampochkalar yani buzuk emes lampochkalarının ıhtımallılıkların sunması ardayın birge barabar. Bunu da unutmayasınızlar gerek. Yerde bu koşumçu informasyon olup sizlerde kalsın. Belki paydası tiyer. Anda keyinki sorumen sağ olun. Eki oyun kubigini örtüştü. Eğer de tüşkön eki sanın sunması 8'ge barabar bolğonu belgili bolsa, anda bir sanın 5 boluğusun ıhtımallılığı kançaga barabar deydi. Qadamca elitsi 5'ten 2 dep жооп бериптир. Жакшы. Başka жооп болгондор? Biraz daha kötü turayla, bakayım başka жооп болгон нетселерибиз болор. Makul, anımızı soğuzlu çıran hareket göreli. Başka Qadamca litseyden başka cevap bergen litseleri yok. Birinci oyun kubigini ırgıtışkanda tüşkön 2 sanının sunması 8'ge barabar eken. Birinci oyun kubiginden x degen san bolsun. Alemi ikincisinde olsa y degen san bolsun. Bu ekoyunun sunması 8'ge barabar eken. Kaysı sanlardan sunması 8'ge barabar boluşu mümkün. Birinci bizden oyun kubigi 1 degen düşse, ikinci oyun kubigi kança düşüş gerek? 7 degen düşüş gerek. Biroq biz 7 degen san жазылбайбыз. Себеби bir oyun kubiginde 6 maksimum san 6. Anda 1 жазалбайбыз. Andan keyingisi anda birinci oyun kubiginde 2 degen san düşse, anda ikinci oyun kubiginde kança boluş gerek? 8 boluş üçün 6 oluş gerek. Birinci oyun kubiginde 3 degen san düşse, ikinci oyun kubiginde 5 degen san düşüyor. Sebebi bu eko'nun teng sunması elbette 8'ge barabar boluşu üçün. Birinci oyun kubiginde 4 düşse, ikinci oyun kubiginde de 4 degen san düşüşü gerek. Alemi kayradan birinci oyun kubiginde 5 degen san düşe turgan bolsa, ikinci oyun kubiginde 3 degen san düşüş gerek. Alemi birinci oyun kubiginde 6 degen san düşse, ikinci oyun kubiginde 2 degen san düşüşü gerek. Özüңөр көргөндөй biz bu жактагы экөөнү карайбыз. Birinci sanга 5 түшүү ыктымалдуулугу канча? Özüңөр көргөндөй
5 sanımız var. 5 sanının içinden 5 болуусунун ыктымалдуулугу 5'ten 1. Ал эми экинчи санды карай турган болсок, экинчи санда да 5 болуусунун ыктымалдуулугу 5'ten 1. Жана булардын ыктымалдуулугу өзү көргөндө кичине мурдакыдай эле бири-бирин плюс кылабыз. Бири-бирин кошкоңузда анда Кадамжа лицейинин берген жообундай 5'ten 2 деген жооп келип чыгат. Okey, düşünüktü. Çok da önemli değil. Sizin açınızdan sorun varsa yardımcı olmaya çalışalım. Hoş Kızlar Liseyi. Azınca bu sorunun cevabı uşul siyaktı. Başka bu soru menен байланышкан sorunuzlar bolsa sorasanızlar, ben de cevap bergenge hareket kılam. Bu sorunuzun da cevabını жазганыңыздар анда. Bu sorunun da cevabını жазганыңыздан keyin мындай кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Анда кийинки суроого өтсөк, бул суроонун жообун жазган Дүкөндө 100 компьютер сатылат жана алардын ичинен 4-өө бузук дейт. Эгерде 2 компьютер сатып алсак, анда экөөнүн тең бузук болоорунун ыктымалдуулугу канча? Деген суроо. Албетте бул суроо бир аз да кызыктуу суроо жана деңгээли башка суроолорго караганда бир аз да оор деңгээлде деп айтсак болот. Оор дегеним орто деңгээлдеги суроо. Gede көбүнчө ушул типтеги суроолордо биз көбүнчө катталар кетиребиз. Ушул себептен бул суроону тандап жазып алдык. Жана силерге суроonu да оң деп көрдүк. Бул суроого жооп берген лицейиз барбы? Албетте азыркы сабагыбызда 2 гана лицейиз бар. Алардын жообун күтүп жатабыз. Кадамжай лицейи 825'ten 1 деп жооп бериптир. Жакшы, башка жооп болгондор? Жооп болгон лицейлерибиз барбы башка? Кадамжай лицейинен башка? Бир аз да күтүп турайлы. Балким башкалар да бул суроону чыгарып жаткандар. Бул суроодо бир аз да көңүл буруп чыгарышыбыз керек болгон нерсе, бул жакта 2 компьютер сатып алсак деген жер бул суроодо өзгөчө мааниге ээ. Ушул себептен суроону жакшылап окуп чыгарууга аракет кылып көрсөк. Азырынча башка Кадамжай лицейинен башка жооп берген лицейлер жок. Макул, анда эмесе биринчи биз бул суроону чыгарып көргөнгө аракет кылайлы. Биринчи, биз 2 компьютер сатып алабыз. Анда 2 компьютер сатып ала турган болсок, биринчи биз 100 компьютердин ичинен 1 компьютерди тандап алабыз. Анда мен 100 компьютер бар колумда. Жана бул 100 компьютердин ичинен бузук компьютердин тандап алышым үчүн менде 4 компьютер бузук. Анда ошол мага бузук компьютердин туура келиш ыктымалдуулугу 100дөн 4 деп жазып алсам болот экен. Бул биринчи компьютер үчүн. Ал эми экинчи компьютерди тандап атканымда биринчи компьютерди тандап алдым. Тандап алгандан кийин колумда канча компьютер калды?
Bir kompüter tandalana kalganda 99 kompüter kaldı. 99 kompüter kaldı. Al endi qancha buzuq kompüter kaldı? Ihtimallılıklarda qaray turgan bolsok, ihtimallılık boyunca bir buzuq kompüterdi aldım deb eseplesek, же ihtimallılığını aldık desek, anda 3 buzuq kompüter kaldı. Bul ekönü biri menен, bul eki bölçöktü, biri menен көйөтүп алганыңызда, birinci жөнөкөйлөт алайлы. Жөнөкөлөткөнүздө 1.25'ten 1 деген жана тигисинде болсо 33'ten 1 деген жооп келип чыгат. Албетте буларда бири менен көйөткөнүздө 825'ten 1 деген жооп келип чыгат. Bu sorunuz üçün albatta kişinin burada Kademli liseyi жазып өткөндөй. Bu sorunuzun жооbu 825'ten 1. Qaytadan qaytalap өтөйүн. Бул жакта биз эки компьютер тандап алганыбыз үчүн бардыгын башка окуя сыяктуу карашыбыз керек. Биринчи окуяда бизде 4 биринчиде бузук компьютер тандашым үчүн 100 компьютерден 4 компьютер бар. Аны башка жазып алдым. Бул биринчи компьютерде жазып алдым. Ал эми экинчи компьютерди тандаганда, экинчи компьютерде уже биринчи компьютер тандап алганым үчүн 100 компьютерден 1 кетти, 99 компьютер калды. Албетте ал эми бузук компьютерлерден 4-төн 1 кеткен үчүн 3 компьютер калды. Жана буларды өз ара бири менен көйөтүп алганда 825'ten 1 деген жооп келип чыгат. Бул суроого байланыштуу түшүнбөгөн жериңиздер болсо, айтып өтүп кетсеңиздер, мен да силерге кайрадан түшүндүрүп өткөнгө аракет кылайын. Бул жакта силер жоопту кайрадан жазып жатканыңыздарда силерге кайрадан эскертип өтүп кетейин. Маалымат.акnet.kg сайтынан кыргыз тили аналогия, кыргыз тили грамматика, орус тили аналогия жана орус тили грамматика жана математика боюнча 5 бөлүмдөн турган башка тесттерибиз бар. Ал тесттерди силер кирип, белгилеп, өзүңөр текшерип көрүшүңүздөр мүмкүн. Албетте, булар боюнча силер так маалыматты мектептеги задачаңыздар аркылуу алсаңыздар болот. Андан сырткары эмки жумадан 4-күндөн, эмки жума 4-күнү, четверг күнү саат 4:30-дан 6-га чейин силерде мектептеңиздеги ОРТ денеме боюнча, жалпы республикалык тестирүүдөгү жазган денемелер боюнча да суроолорду силер менен бирге чыгарып өткөнгө аракет кылабыз. Бул жөнүндө да силердин информациялар болсо жакшы болот. Тағы информацияларды албетте завучтар аркылуу алсаңыздар болот. Бул суроону жооп жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сагызды улантайлы. Коробкада 3 жашыл жана 5 көк шарик бар. Ал эми башка бир коробкада 4 жашыл жана 3 көк шарик бар. Окуучу карабай туруп биринчи коробкадан бир шарик алып, түсүн байкабай экинчи коробкага койду. Эгерде экинчи коробкадан бир шарик алсак, шариктин жашыл түстө болоорунун ыктымалдуулугу канчага барабар дейт. Албетте, бул суроонун жообун чыгарып көргөнгө аракет кылгыла. Ош кыздар лицеyi 17'den 2 деп жооп бериптир. Жакшы, Кадамжай лицейинин жообу бар бул сурооңуз үчүн. Кадамжай 64'ten 35 деген жооп менен кайрылыштыр. Жакшы, анда эмесе бул сонунда биринчи силер менен бирге чыгарып көргөнгө аракет кылайлы. Биринчи коробкада 3 жашыл жана 5 көк шарик бар экен. Мен биринчи коробкадан бул жакта карабай туруп бир шарикти алдым. Ал шариктин жашыл болуш ыктымалдуулугун карай турган болсок, общий 8 шарик бар биринчи коробкада, анда жашыл болуу ыктымалдуулугу 8'den 3 болуп эсептелинет. Жана муну бул жактан алган шарикти экинчи коробкага койдум. Бул жакта биринчи ситуация бар. Биринчи ситуация эмне болду? Мен биринчи коробкадан алган шарик жашыл болсо деген ситуацияны карап жатам. Өзүңөр көргөндөй, жашыл болсо анда мында 8 шариктен 3'өн тандап алыш ыктымалдуулугум бар. Жана ал шарикти алып экинчи коробкага койдум.
Алга экинчи коробкага койгон болсок, экинчи коробкада 4 жашыл жана 3 көк шарик бар болчу. Биринчи коробкадан жашыл шарик өткөнүнө караганда 5 жашыл шарик жана 3 көк шарик болуп калды. Анда ал жактан да жашыл шарик чыгыш ыктымалдуулугу анда канча болуп калат? 8ден 5 деген жооп болуп калат. Бул биринчи коробкада алган шаригим жашыл болсо дегенде келиш мүмкүн болгон жооп. Анда бул жакта 15ден 40 деген жооп келип чыгат. Ал эми экинчи вариантты карай турган болсом, экинчи вариантта биринчи коробкада алган шаригим көк шарик болуп калсачы деген ыктымалдуулук болот. Биринчи коробкадан алган шаригим көк шарик болуп кала турган болсо, анда бул ситуацияда карап кайрадан текшерип чыгышым керек. Биринчисин алган көк шарик боло турган болсо, анда экинчи коробкада койгонумда экинчи коробкада да кайрадан эле 4 көк шарик, 4 жашыл шарик болуп калат. Анда кичине мурдагыдай эле кандай болуп калат? 2ден 1 деген. Себеби жашыл шарик келиш ыктымалдуулугу экинчи ситуацияда биринчи коробкада алган көк шарик болгондо, көк болсо, көк шарик болсо, ал ыктымалдуулукта карай турган болсок, анда өзүңөр көргөндөй көк шарик алганымда экинчи коробкага койсом, экинчи коробкада 4 жашыл шарик жана көк 4 шарик болуп калат. Анда жашыл келүү ыктымалдуулугу 8ден 4 барабар 1ден 2 болуп калат. Албетте булардын суммасына карап, бул жактан силер өзүңөр көргөндөй кыскартып алсаңыздар болот. Бул жакта биринчи ситуация менен экинчи ситуациянын бири-биринин суммасын карайбыз жана ушул аркылуу бизге керектүү болгон жоопту таап чыгабыз. Ойлойм. Мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болуп калат. Албетте ыктымалдуулук жөнүндө суроосу болгондор болсо, албетте чат аркылуу жазсаңыздар болот. Кайра силерге жооп бергенге аракет кылайын. Экинчи сурообуз же болсо бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу. Коробкада 5 кызыл, 6 ак жана 4 жашыл топ бар. Эгерде коробкадан 3 топту алсак, анда алынган 3 топтун тең кызыл болуусунун ыктымалдуулугун тапкыла деген суроо. Жакшы, бул сурообузга азырынча Ош кыздар лицейда, Кадамжай лицейда жооп беришти 91ден 2 деп. Жакшы, анда эмесе силер менен бирге биринчи бул сууну карап өтөйлү. Биринчи, биз 3 топ алсак, мен биринчи жолу бир топту алдым дейли. Ал топтун кызыл болуу ыктымалдуулугу канча? Биринчи топ 5 топум бар, кызыл топ. Ал эми мунун ыктымалдуулугун карай турган болсок, канча топтун арасынан? Бул жакта 15 топтун арасынан 5 кызыл топ бар. Анда бул ыктымалдуулук, бул биринчи топ үчүн болгон ыктымалдуулук. Ал эми кайрадан экинчи топту аларында кандай болот? Мен биринчи топ алган топум кызыл болду. Анда экинчи топту карай турган болсом, колумда канча топ калды? Колумду общий карай турган болсом, албетте 15 топтон бирөөнү алдым. Анда 14 топум калды. Жана кызыл топтордун да бирөөнү алган болдум. Анда канча топ калды? Бул жакта 13, албетте 13 эмес, 4 кызыл топ болчу. Мында карап өтө турган болсок, себеби кызыл топтордон бирөө, андан мурдакы биринчи алган топум кызыл топ деп эсептеп ала турган болсом, аныктымалдуулай кетти. Ал эми мындан кийинки 3-чү топта кызыл топ болуш керек. 3-чү топту да алайлы. 3-чү топ общий колузда, жосо колузда калган топтор 2 топ кетти. 15 топтон 2 кеткен болсо, 13 топум калды. Ал эми кызыл топтордон да 2 кетти, анда 3 топ калды. Анда биз буларды ушул үчөөнү бири-бирине көбөйтүп алайлы. Бири-бирине көбөйтүп алганыбызда өз ара кыскартганда 5 менен 15 кыскарат, 3төн 1 деген жооп калат. Бул жактан 4 менен 14 кыскарат, 2ден 7ден 2 деген жооп калат. Жана бул жакта 13төн 3 деген жооптор калат.
Жана буларды бири-бири менен да 3 менен 3 да кыскарат. Бул жакта калгандарды өз ара көбөйтүп алганыбызда силер айткандай 91ден 2 деген жооп келип чыгат. Албетте кадамжай жана кызылкай кадамжай жана ош кыздар айткан сыяктуу экөөнү тең жооп тура, аларды туура жооп бергенлиги үчүн куттуктайбыз. Жакшы, бул бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болуп эсептелет болчу. Бүгүнкү сабагыбыз менен байланышкан математика сабагыбыз менен комбинаторика жана ыктымалдуулук боюнча силерде сурооңуздар болсо, албетте сурооңуздарды өтүп калган, бир аз да убакыт берейин. Суроосу болгондор болсо, сурооңуздарды сурап алсаңыздар болот. Силер сурооңуздарды жазганга чейин кайрадан кайталап өтүп кетейин. Маалымат.акnet.kg сайтынан ОРТ боюнча, жалпы республикалык тестилөө боюнча 5 тест бар. Орус тили группалары үчүн орус тили филология жана орус тили грамматика, кыргыз тилдүү групптар үчүн группалар үчүн кыргыз тили филология жана кыргыз тили грамматика жана эки группа тең үчүн кыргыз тили жана орус тили группалары үчүн математика сабагынан тесттер бар. Бул тесттерге кирип өзүңүздөрдү текшерип көрсөңүздөр болот. Бул боюнча так информацияларды залыштарыңыз өзүңөрдү текшерсеңиздер болот. Залыштар аркылуу бул суроолорду сурап так информация алсаңыздар болот. Кадамжай лицейи сурооңуздарды түшүнбөй калдым. 25 жолу кичине мурда кайрадан кайталап өтүп кеттим силерге. Биринчи жана экинчи ситуацияны бири-биринин суммаларын тапканыңызда ал суроонун жолу келип чыгат. Бизде жашыл болсо жана көк болсо деген эки ситуация бар. Бул ситуациялар бири-бири менен салыштырып, алардын суммаларын чыгарганыңызда ал суроонун жолу келип чыгат. Силерге да рахмат. Башка суроосу болгон лицейлер жок окшойт. Анда эмесе кийинки жума кайрадан экинчи күн онлайн эфир аркылуу силер менен кайрадан жолукканга чейин деп калам. Саламатта калыңыздар.